Так, эми биринчи кадамды кылдык. Мынакей чырым, ак чырымды кылдык, анан могу чатырды кылдык. Ошол менен учурда катар менен могу биринчи катмарды толуктадык. Андан кийин аларды бузбастан экинчи катмарды толуктадык мынакей баарын тең. Эми могу ак чырымды кылганда эле могу жерге да сары чырымды кылабыз. Мынакей бияка алгоритмдерди түзүп койдум. Биринчи сары чырымдын алгоритмдерди, анан сары чатыр, могу жерге сары чатыр кылабыз мондай актай. Андан кийин бурчтарды түздөйбүз. Эң акыркы 4-чү кадам, анан ошону кылганда бул Рубик кубик чогулат. Рубиктин кубу чогулат. Эми карап турула. Сарыга келдик. Сары чырым кылабыз. Туурабы? Бизге 3 позицияда келиши мүмкүн. Мага түшүп келген азыр бул позиция экен. Л, бирок тескери Л да. Ошондо эмнени кылабыз? Мынакей. F дейбиз. Ошондо биз F-биз бул жерде болуп калат. Мына могу биздин фронталдык F. Бул биздин чатырыбыз. Ошондо карап турула. Буякта эмне дейт? F. Муну бир бурайбыз. Кайра артка жазып атам, просто мен кадамдар үйрөтүп атам. U деген up, англисче up. Мына мореки up үстүнкү жагы. Бир бурайбыз. Эме боюнча. Анан могу R дегени right. Бул болсо биздин оң тарабыбыз. Оңду бир бурайбыз мынакей. Анан кайра эмне дептир? U inverted. U I деп турбу, ошо I деген inverted. Эмени по часовой стрелке эмес, против часовой стрелки эметебиз. Сааттын жебесине каршы мынакей. Ореки U болду. Андан кийин R inverted деген артка карай. Андан кийин F inverted мындай. Эми ошону кылып көрөлү мынакей. Биринчиден кубикти кармаганда туура кармаш керек. Сары үстүдө болуш керек, ак астыда болуш керек. Кеттик мынакей. F U R анан U inverted, U артка, R inverted, анан F inverted. Мынакей. Биздин эмебиз, сары чырымыбыз толукталды.